Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. 2 сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырмакчымын. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Туркияда Кыргызстан сейил багы ачылды. Садыр Жапаров Ташиевке эл баатыры намын ыйгаруу себебин айтты. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар дээрлик 34 миллиард сомго көп жыйналды. Баткендик 16 жаран мамлекеттик сыйлык алды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Туркияда Кыргызстан сейил багы ачылды. Туркиянын Каппадокия аймагынын Үтсихар муниципалитетинде Кыргызстан паркы салтанаттуу ачылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Сейил баг Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстан жана Туркия элдеринин ортосундагы достуктун жана маданий жалпылыктын символу катары ачылды деп айтылат маалыматта. Ачылыш аземине элчи Кубанычбек Өмүралиев, Невшехир аймагынын губернатору Инжи Сезер Бежел баштаган жетекчилер катышкан. Паркка боз үйлөр тигилип, Кыргызстандын мамлекеттик желеги 800 метрден ашык бийиктикте учкан шар менен көтөрүлүп, желбиретилди. Ошондой эле иш-чаранын коноктору достук дарагына отургузушту. Бул күнү туристтер эң көп зыярат кылган Үтсихардын тарыхый мунарасында кыргыз элинин маданияты, каада салты жана жашоосу, ошондой эле Кыргызстандын тарыхый жерлерин чагылдырган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Садыр Жапаров Ташиевке эл баатыры намын ыйгаруу себебин айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 сентябрда өзгөчө эмгеги үчүн белгиленген ар тармактын өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Президент Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке кайсы эмгеги үчүн жогорку мамлекеттик наам берилгендигин түшүндүрүп өттү. Эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилдин соңку жылдарында өлкөбүздө оош кыйыш бир топ көрүнүштөр, эл биримдигине бүлөк салган окуялар болуп кетти. Кара ниет, чыгымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Мына ошондой өлкө башына караан күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгөл караандары да көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт, деди Садыр Жапаров. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Анын буга чейин эл кызматында болуп, эл улуу атанткан иштерди татыктуу бааланып жатканында эл туура көрөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттеринин көз жаздымда калтырууга болбойт, деп кошумчалады. Мындан сырткары жакынкы эле убактарда элге беймалым менин көз алдымда турат. Мамлекеттин кызыкчылыгы чейрек жыл бүтпөй жүргөн зор иштерди бүтүрдү. Бул иштер азырынча сыр болуп турат. Убагы келет, кийинчерээк ачыктаймын, деди өлкө башчысы. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар дээрлик 34 миллиард сомго көп жыйналды. 2022 жылдын январь-август айларында мамлекеттик салык кызматы мамлекеттик бюджетке 99 миллиард 961,4 миллион сом салык жана төлөмдөрдү жыйнады. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, белгиленген план 1 миллиард 445,5 миллион сомго ашыгы менен чогултулду. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 33 миллиард 829,4 миллион сомго көп жыйналган же өсүү ыргагы 151,2% түздү.
Баткендик 16 жаран мамлекеттик сыйлык алды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 2 сентябрда өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн ар тармактын өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын ичинде Баткен облусунун бир катар тармактарында үзүрлүү эмгектенген 16 замандашыбыз бар. Алар 2 даражадагы Манас ордени менен Пазылов Асанбай Табанович, Пүлгөн Жаңы Жер коомдук бирикмесинин төрагасы Кадамжай району, Абдурасилов Рахматилла, Пүлгөн Жаңы Жер коомдук бирикмесинин курулуш мастери, Кадамжай району, Айдарова Майрамкан, Молдонияз суу пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы, Кадамжай району, Камбаров Метин, Пүлгөн Жаңы Жер коомдук бирикмесинин ардагерлер кеңешинин төрагасы, Кадамжай району, Касымов Турдумахаммат, Баткен облусунун Кадамжай шаарынын Чалташ айылынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ардак Наамы менен Жамантаева Басбүбү, Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын директорунун орун басары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы Ардак Наамы, Идирисова Уулжанга Баткен облустук бириккен ооруканасынын физиотерапия бөлүмүнүн башчысы, Хусейнов Рустам, анестезиолог, реаниматолог врачы, Баткен облустук бириккен ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Ардак Наамы, Ахматбекова Буажар Аламбековнага, Баткен облусунун Баткен районунун Бото Нарматов атындагы орто мектебинин физика мугалими, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Ардак Наамы, Эгембердиев Таир, Молдонияз суу пайдалануучулар ассоциациясынын инженери, Кадамжай району, Баткен облусу, Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер Ардак Наамы, Салиев Тулубай, Хайдаркан Сымап акционердик коому, Ачык акционердик коомунун башкы директору, Кадамжай району, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Ахматова Бусара, Баткен облусунун Баткен районунун Кожобаева атындагы Самаркандек гимназия мектеп интернатынын химия мугалими, Маатказиева Гүлнара, Баткен облусунун Кадамжай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун акушер-гинеколог врачы, Мустафакулов Мухаммадчан, Молдонияз суу пайдалануучулар ассоциациясынын бухгалтери, Кадамжай району, Ражапов Абибилла, Пүлгөн Жаңы Жер коомдук бирикмесинин механики, Кадамжай району. 2 сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.